Тууганым, ата эне деген ушундай улуу инсандар экен да. Ата эне ыраазы болсо Аллах ыраазы болот дейт. Ата эне кандай болбосун, ата эне тандалып берилбейт. Кандай гана урушпасын тарбия деп билели. Билесиңерби? Бирөөлөр апоо дегенге зар. Бирөөлөр апоо деп жада калсам акырын төпөштөп койгон төпөшүндө сагынгандары бар. Ата эне улуу инсан. Алар дуа кылса эч бир пардасы жок кабыл боло турган. Кандай адам болбосун, ата эне деген статусу бар. Жаратканым ата энелерибиздин өмүрүн узун кылсын. Ушундай экенбиз да, бала экенбиз. Жаш болгондо акчаң жок, акчаң бар болсо акылың жок. А бирок ата энелерибизди жоготуп алгандан кийин өксүп алат экенбиз. Ал күн эч кандай пайда бербейт. Ата энең тирүүбү? Тирүүсүндө кадыр баркын алалы. Канчалагандар бар, өткөндө калпыйлап, артынан эмне калды, эмне жок, ошону эсептегендер. Кандай тарбия, кандай өмүр, кандай гана кордук. Бүтүндөй байлыгы бар, дүйнөсү бар, а бирок баласы бала эмес, бале болуп калган. Ошол үчүн балдарды мээрим менен, ыйман менен тарбиялагыла. Ыйман менен тарбиялагыла. Жаратканым ушундай кооз ата энени сыйлай турган жолду көрсөтүп берди. Жаратканды тааныбаса, ата энени сыйлаганды уруу ойнобойт. Коомду сыйлаганды, коомдо өзүн алып жүрүүнү уруу ойнобойт. Өлүм да аны коркута албайт. Анткени жан дүйнөгө мөөр басылып, көздөрү май басып калган. Аллах сактасын. Ата энени көзү барында сыйлайлы. Урматын ордуна коелу. Алар ушундай керемет инсандар. Бир дуа кылса бүтүндөй ишиң оңолуп кете турган. Бир жылмайып койсо жаратканын бейиши менен сыйлай турган. Ыраазы кылып өткөрө турган болсоң, бул дүйнө акыретиң сонун боло турган. Кайтар дүйнө эмеспи? Сен да балалуу болосуң. Балдарың кайра сага ошондой мамиле кылбайбы? Жакшы мамиле кылсаң, сага да жакшы мамиле болот. Жаман мамиле кылсаң, дал ошол сага да келет. Аллах эгер насип кылса. Туугандар, ошол үчүн ата эне барында ата энеге эркелейле, аларга сөздүн гүлүн терип сүйлөйлү. Апоо дейле. Апоо, жаным апоо, бейишим. Бутун жууп берели, бутун өбөлү. Ар бирибизге эскертүү, сиздерге, өзүмө. Туура балалык кылып кээде капа кылып алабыз, а бирок кечирим сураганды билели. Бутунан өп кечирим сурайлы. Саждада, намаздарыбызда ыйлап дуа кылалы. Жаратканым, акмак болдум. Менин күнөөмү кечир. Менин күнөөмү кечир. Ата энем жаш кезде мага кандай мээрим төккөн болсо, менин да жан дүйнөмө ошондой мээрим бер. Аларга да карыган кезде мен да ошондой мээрим тосоюн деп. Биз бала кезибизде көп сүйлөп, канча тажатсак, ошончо сүйүп, кучактап, садага болоюн, тилиңен айланайын деп, айланып секет кетет эле. А бирок ушул убакытка келдик. Биртке эс акылыбыз толуп, кичине 1-2 китеп окудук. Ата энелерибиз 1-2 сөздү кайталап сүйлөп койсо, мен сизге азыр эле айттым го. Түшүнбөйсүзбү? Кайра сурай бересизби? Алжыдыңызбы, карыдыңызбы? Дейбизби? Кайра кайталап жооп берип койгонго неге биз кайра кайталап жооп берип койгонго неге биз нервтенип кетебиз? Антпейли туугандар. Ата эненин көзү барында сыйлайлы. Эртең өткөндөн кийин жылкы сойгонуң бес толк. Төө соёсуңбу, пил соёсуңбу, эч пайдасы жок. Аны бир дараты жок бирөөлөр жеп кетет, бата деле кылбайт. Кайсыл жерден сооп табарыбызды билели. Мына ошол коюбузду, ошол жылкыбызды, ошол уюбузду ата энебиздин тирүү көзүндө астына союп берип, сыйын алып, өздөрүнүн батасын алалычы. Өткөндөн кийин да тааныштарын сыйлай берели, мейли. Барыбыз конок эмеспизби? Барыбыз конокпуз го туугандар. Мейли ата энебиз бизден биринчи, эгер тагдырга жазылса биринчи өтөт, андан кийин биз өтөбүз. Ким калды? Өзүңүз деле элестетиңиз, азыр мына 2023 жылда турабыз. 2123 жылда кимибиз калабыз?
эмнебиз калат? Дал ушул үйүбүздө башкалар жашайт. Дал ушул кыйын болуп отурган кресло иштерибизде башкалар отурат. А биз жер астында болобуз. А сурак катуу болот. Эгер адал иштеп, ата-эненин батасын алып, жакшылыкта болсок, бейиш рахат. Кабырыңда нур, бейиштин нуру менен жата бересиң. Бейиштин рахаты менен сен ал жакта зерикпейсиң. Ата-эненин ыраазычылыгын алып калалы. Телефонго эле батып албай, китеп окуйлу туугандар. Жан дүйнөнү арулайлы. Өздүгүбүзгө келели. Билесиңерби, элдер фальшивый жашоодон тажап, натуралдуулукту сагынып калды. Тоолорго атайын чыгып, телефонун интернетин өчүрүп, ошондой нерседен рахат алып калды. Андай адамдар да саналуу. Бейиште да адам аз болот турбайбы, анткени жакшы адамдар аз экен, чындыгында эле. А тозокто адам көп болот экен. Жашоодон көрүп атпайбызбы? Тууганым, биз жакшылык тараталы. Жакшылыктын бир нуру, бир шамы бололу. Жаратканым кем кылбасын, жакшылыгы менен сыйласын, элибиз өнүгүп өссүн. Бүтүндөй дүйнө жүзүнө адеп ахлактын, инсанияттын, чыныгы кулк мүнөз кандай болоорун көрсөтүп берели. Ассаламу алейкум.